ажиотаж, чачын сакал кылам деген пересадкадан кайтып кеткен тууралуу кандай сөздөр болуп атат? Мен унчукпай өзүм пикиримди айткым келди. Анын алдында хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир өспүрүм баланы 5-6 кылы бар сакалын ойноп, эркелетип жүрчү эле, эркелетип калбайгандан кийин баягы бала: "Ey Аллахтын элчиси, сен эркелетпей калдың" дегенде, "Сен 5-6 кылыңа периштелер жырга ойноп жүрчү эле, сен кырып салгандан кийин келбей калган" деген экен. Аллах таалам биздин сакалыбызга, көзүбүзгө, жүзүбүзгө, кийингенибизге карабайт. Жүрөккө карайм деген Аллах таалам. Андыктан ушул жерден ибрат. Аллахым бизге кандай келбет берсе, ошону менен аманаткөй бололу, ошону менен сактап баралы. Туугандар, мен ошол кайтып кеткендердин туугандарына сабырдуулукка чакырат элем. Ушул замат, ошол убакта ырыскысы токтогон. Ажал кандай келет, кимден келет, ал белгисиз. Баарыбыз эле Аллахка кайта тургандарданбыз. Андыктан жүрөгүбүзгө көп жакшы амалдар менен, ибадат менен, иман менен кайталы Аллахка деп айткым келди. Ассаламу алейкум.